Мына мен сизге окшогон палвандарды эл ичиндеги анан таамай аттарды колуман келишинче үнүм жетишинче элге тартып көрсөтүп жүрөм да. Мен эми бунун максаты мындай десеңиз, жаштарга ушундай илгерки аксакалдардан айтып улакты түшүндүрөйлү. Азыркы жаштар палван менен аттын паркына барбай калды да. Бул палвандык аба Кудай Таалам тарабынан берилген бир касиет да, өзгөчө ашыкча адамга берилген сыпат го. Азыр палван көп, 50 килосы деле палван, жип палван. Жанагындай спортсмени колу көп алып чыгып таштап атат, атты деле элдер билбей калды, палван ким экенин билбей калды да. Ошону мен сизге окшогон аксакал абаларым менен сүйлөшүп, кичине жаштарга айтып, бул кыргыздын салттуу өнөрүндө балбан адам башка болот. Кудай тарабынан берилген күчү бар адам, Кудай назар салган адам палван болот деп сизге окшогондорду илгери мына китепке жазып экен. Мен заманынын талабына жараша интернетке тартып колуман келишинче айтып жүрөм. Бүгүнкү сизге келген максатыбыз дагы ушул. Мынакей достор, ошол айтылып жүргөн Осмоналы абабыздын алдына да келдик, көрүшүп батасын алдык. Эми бул абабыздын өмүр жолун, ат үстүндөгү эмгегин бүт сиздерге тартып дагы чагылдырып көрсөтүп берейин деп отурамын. Абам менен бир экөөбүз сүйлөшөйүн. Осмоналы аба, ассаламу алейкум. Азыр сөз башында сизге да айттым, бул Сары булак, Калмаккырчынын Сары булагынан Осмоналы деген чыккан, өзүбүзгө өзү жалгыз түткөн кыйын атактуу балбан эле. Дешип айткандан өткөндө келсем, батаңызды алып кетейин деп жок экенсиз. Мына бүгүн бул абаларымды уюштуруп алдыңызга келип отурабыз, сиз менен сүйлөшөлү деп. Чу дегенде эле сиздин өмүр жолуңуз, өмүр баяныңызды сурасам, өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз биринчи. Мен Көгарт өрөөнүндө Калмаккырчын кыштагынын Сарыбулак айылынан болом. Мен 1949-жылы туулганмын, Диканда адамдын үйлөрүндө. Андан окуп, армияга 69-жылы кеттим жөнөп. Армияга барып, армияда тренировка, армиянын ишин билесиңер, бардыгы физически иштетет. Ошол жерде өзүм тарбиялап, өзүм чыңдап, болгондо да Владивостокто болгом, службада. Япония менен Кытайдын ортосунда чукур жерде. Ошол жерде мен деген Латвия, Литвия, Эстония жактан бизге окшогон Кыргызстандан баргандардан, Өзбекстандан баргандарга кошулуп бардыгыбыз чогуу жүрүп, ошол жерде мен өзүмүн кыргызчылыгымы мындай толук экенимди көрсөтүп, ошол жактан пушуп ойноп келдим. Келип, багы илгери армияга чейин бала кезимде улакка кызык желем. Atamlar ulak çağıp çötkön. Anan gelip öyle aşağın ulaka kızıp getip özüm teknikumga 3. kurska zavoşne girgisti kapışıp degen zavuçele. Oşunu okuvay taştap ulaka sportka kızıp getip şumayan ömrü sport ulakmayan öttü. Oşol mağaldarda uçurda ma öz oş obulus bolçun. Salavat obulus yok öyle. Oşol yerde özgön rayon bu Suzak rayon Oş obuluska qarab bir jayitga bir jerge çıkıp Çanget bu neme Yiri su bu Suzaktıklar Karadarya bardığı varıp yaylarda bir ol ulak çavatlık. Oşonda bardığından ken gelip oşonca bir obulustan ek rayonda tevelep жүрüp ulak çağıp pışkamın. Anan al vaktar ötüp getip men daha içine adam bolup özüm gelgende meni ayıldağılar köral bastı kılıp içine naşım kılav istedi. Alar grupovay oldu. Anan alarga lan da dedim. Bir zaman sözüm tiymedi. Bardığına ten özüm yalgız yok verip sürdüm. Ulakta. Ulakta. Al koyam desem al koyam. Men özüm fiziki dememiz tarafayam jakşı. Liboy torpavlaktı karmap. Atımda horliktep. Aytkanda çekek alt çıkartlı yalgız salıp. Davay karmağla dediler. Hiç kimisi daha karmaya almaya sürdü. Şuntip 10-15 yıl doğru sürdüm. Ana yem oşol vaktin geleceği hazırkı muğundarga menin artımda bana bilgender aytat, bilbegender al. Süyle öğret. Oşon için men bana oşo Çanget, Yiri su, Jaka, bu Suzak rayonga barına tanıma alman. Peşenemeken bulup
baldarın baktысы var. 3 ul 4 kızım var. 7 neme men balalımın. Atam Karaganda öttü. 90'ga çıkıp. Anam üşümeyen hazır. Oynap, gülüp, esaludamın. Dağı baldarım oynağını at var. Maşinimen aparat alış bolsa. Ulaka. Ulaka. Ertenki 14'ünde gölde ulak bolat deyip ayakada kuda buyursa baram. Baldarımı alıp barıp gelemiz otan. Жақсы екен. Қарлықтың доорун сүрүп, Карлықтың доорун, жақсы жүрөт экенсиз да. Жанагы улактарга барбасаңыз сагынып калсаңыз керек. Көрүп аларды өзүңчө ай ушулмунтип чаба албады деп бардыгына баа берип турасың да. Баа баштан өткөн адамдар өзү кыжаба кайнап турат да. Ооба, эми палван адам ат дүрүтүн укканда отура албасаңыз керек үйдө. Эми ушинтип жүрөбүз. Жақсы екен. Туған ұрықтар бар, айлапада бардығы біз көп ұруыз сол болады, көп немеміз, мындай адамдарбыз. Бала чақалу дегенде біздерде 2 министр шықты, академик доктор науктар шықты. Бардығын фамилиясын айтсаң, Бекуптар, Чекеновтар дегендер, министрлер бардығы ушундай чыккан, Абдикеримовтар деген бар. Кичинекай айыл экен өзү, а? Ооба, кичинекай айыл, бир албакта 30га жетпейт эле. Ошону айтам да, бирок кыйындар көп экен. Бардығы ошол жерден чыккан да. Ошону айтам да. Бүт высшее образование болгон да. Азыр деле ошо айылдан Бөкүйүптөр дагы неме да, доктор науктар. Ооба. Булардын себеби эмне болот? Кыйындар көп чыкканын себеби эмне? Булар эми бул айылдан. Айыл эл аз сууну таза ичкенде. Ошон үчүн бала чакасынан бери высшее образование. Ошо 30 үйлүү бардык жеринен бар. Ошону айтам. Согуш маалында багы чоң атамда 15 шакты жетим чоң айткан экен, бәрін окутканда ошолордун баары министр болуп. Булардын үйүндөрүнөн жана Төкө деген палван чоң ойгон. Алда Катуу палван болгон. Тынчалы палвандын атасы. Тынчалынын атасы. Ал киши өзүнчө буктал адам болгон. Бирок өзүн өзү тыкан. Ошол биздин атамдын үйүндө, биздин чоң аталардын үйүндө чоңоюп, көп ат минип бушуп алган. Эч кандай бир жердеринен неме майыптык мындай неме причина кеткен жок да. Айыбы. Жакшы чапты, жакшы жүрдү. Эңишке түштү. Бир марта Карачолокто той болуп калды. Балтабай Муса дегендердин. Ошол жерде коноктоп той берген илгери. Анан Төкөкамы келип Сарымсак деген палван барлар Таран базарда. Россиядан бери бүт чет мамлекетте жүрүп келген. Анан Төкөкам жок. Көрүнгөндүкүндө досторункуна болушуп кала бериптир. Анан мен айттым. Ака, эми болгону бир кой. Ошону бөлбөй алайчы мен түшөйүн. Элдин баарын күттүрбөйсө, мени алам деди. Шарт эле. Анан деп өзүмдүн атымы белимде эле тартпай чечинип чыктым. Алып келип туруп кармадым. Чыканактан алып келип бастым. Эгер кашка. Анан баягы эми эски киши экен кандай чыгарып бердим билбейм. Болсо сүрөтөт болчу. Мени алам деп ушундай жиңгеттийди. Анан кийин Карачолок Исмаил деген башы билинген чал бар эле. Балага теңелбе башчык деп айдап чийип кетип, койду берди эле чалдарга берип койдум, бөлүп жеп кеткиле, ойноп кеткиле деп. Ошентип мен дагы көп эңишке түштүм. Мен дагы өзүм кичине немем бар эле да. Өзүмө ылайык здоровьям бар да. Дагы кайсы палвандар болгон ага? Сиз Курактуу, Теңкур, Үзөңгүлөш. Бул жерде мына өзгөндө Молон, Калян, Исман бу өзгөндүктөр. Биякта бизде Мама деген кыйын чыккан, Токтогул, Жумаш, Иса булар өтө кыйын палвандар болгон биздин Судак районунан. Ушулар мени жеп коем дедилер. Мен жалгыз бардыгына тең келдим. Эч кандай чатагы жок. Элден балдардан сурасаңар да айтып берем. Таза күч менен, аттын күчү менен, өзүңүздүн күчүрмөндүгүңүз менен. Атты управить этиш керек. Атты башкармайынча ат билбейт да. Ага шык керек. Аба ошол Жумашеванын мен бир патасын алам деп жүрүп бара албадым, кийин өтүп кеттир. Ушул адамды да эскерип, бир эстеп өтпөйсүзбү кандай палван? Жумаштагы жакшы палван болчу, жоош киши эле
satılıklarda balдар çıktı. Baldarda atayı ügütlep жүрüp, at aldırıp, yer çitip, konak aparıp жүрdü. Akırı nemesi vıykıtı jakşı çıkmadı beçeran. Biroq aябай hareket kıldı. Aябай neme kişi oldu. Артынан палван өстүрөм деп. O östürem de. Gevri ölüp kaldı. Gevri çapay koydu. Aşpar oldu. Өзү кыйын беле өзү. Özü jakşı palvan bolçu. Mınday karalaman kişi bolçu. İlimi yok bolçu. Oşonda bayağı Kırgızça mınday güçü varla da. Nukura tuvasa güçü var. Tuvasa güçü var bolçu. Oşonday bolçu. Anan emi ömrü kaltaken ötüp etti. Sizge baldarı okup çokup ulak çapmadı baldarı. Жанагы sizge palvandık kim taraftan ötken emi ötöt ko kenden? Ata jaktan, bene jaktan. Bizden atam özü palvan bolgan. Bizden uruk özü bardığı palvan bolgan. Ошончо түтүп ошол эки районго анан ылдыйга түшүп нарак бер жакка каттап чабыпсыз. Ошондо түбүңүздөгү кыйын ат болбосо андай тең келиш кыйын да. Кайсы аттар болгон ага? Al bir men armiyaga getelekte okup жүргөндө da atam ilgerten atam neşiginden at jakşı çıkkan. Bak kara şumpar, kirkirek, torru bu her bir atlar da vergen. Al nemeler. Anam bir vakta güren at bolgan. Men geterde yemi yügürüp geçke kança adam çapsa çerçeveydiler. Cümeyekeden göç kalganda atam algan eken. An oşon men spasmen püş balganda armiyaga çerildim. Geldim, tökkemin bir töke palvan. Akzalatı varla yürüsünü algan. Resa çoğun bolçu. Uşunu alıp atam bir at, bir be, bir koy, dağı pul koşup algan eken. Kantretten kovağında göçka tapşırır istegende. Gelsem atamağın at var. Armiyadan gel öyle sazga ulaka vardım. Sen gitmişti sazda koyat tepsi jaka. Ana ışırga varıp ulak çaptım. Bakarasam at büyük. Ana menemi sportsmen. Büyük attı. Menimle enkeyip vardığını alım jetekti. Anan atama süleşip attım kotorayla ata dedim. Ana gelip baksak yılan çabuk alıptır bana bak atkan ayı eski de. Ana şişip getirip büroğa baylatsak deme yarımda atsak baylatsak. Ana şişigi tarkavay kaldı. Anan attı baktık. Anan Inak deyen geldi Kazakistan'dan bir palvan dap geldi. Inak çal, şu çengetçak parpacaktan baksa, Inak deyen aksakal işte. O şal attı, barıp al vakta attığını attı, 25 yarımga bergenmiş. 25.500 son bu. Andan biz 12 yarımga Cenab-ı Kaşkatımı aldık. Aldela Kaşkat bolsa, Akzal bolsa bul. Cenab-ı Kaşkat orlikte koyardım. Aldık. İçine bağımı ne bilsek. Özümlerin özü oldu. Ökoz til tavustuk. Kadim gideyimin tilim biletledi. Oşol orlik. Orlik. Ba topta ulaktısı. Tevelep durup, opsun putun albaydılar. Bir yetelip süreyi bağırıp tevelek bolsa. Ana men karmadım bu. Ha orlik degende. Kan da alıp çıkanını biz beklem. Hayırdır da aşırım gelmek. Yoksa aşır atlandı. Alıp çıkartladı. Ulaktım ben o şunun içinden. Kardım bile tek ulaktayı götürüp çıkartladı. Al ben özüm resmi götürgünde. Al tutat bağlarında. 60-70 bulsam ben 80-85. Al öyle bir iki degende salçı öyleyiniz tarpakta. Şartıyla salçımında. Al kişiler arkama barıp seni salıp koysunda. Şahit işte de sizde güvay içti bir o kıyım. Ben yalnız çıkıp özüm salatlam. Yardım sıravaytlamda. Çalgı saptınız da özbüz. Hiç. Ben bunday grupovay dostlar gütmedim. Bırak barmen çaktırdım. Çavuşmadım, maka çakardım. Özünüzün küçüğünüzge tayanıpsız da. Ama oşo ilgeri siz az orlikte aytып atpaysızbı? Putu men ulak tepsep turup meni algında koyuret dep. Oşol orlike her gün beylerin koyup orliktin baldarı dep kımbat alıp hazırkıga çerin eldim bari kaşkat nuru dep. Bardık jaka tarkap eldim bari suktanar. Kuday nasip kılsa. Az urugu jaka kaşkat kimiki dese liba aytat Osman Aliki deydi. Osman Ali'nin orliginde. Ошондо азымда түспөл дегенде кандай ат болгон? Жапалдаш жоомбу? Жапалдаш 4 бурчак болгон.
Kıyın çoğu emez, kıyın kiçine emez. Opşun bir jigil vardı. Ol liboyatты, özü toz atlı. Aba ошол азыр сөзүн айтып аттым башында, жанакы илгери ошондой эңишкенде эгердин чарасына башын коюп алып, жардам берген аттар көп болгон. Азыр мисалы сиз Орлик жардам беришкен сизге, деп эле. Орлик эңишке эмес, Орлик улакка көп жардам берди. Ошону үйрөтө билиңер же ошондой жылкынын ошомалда касиети бар белем. Мындай да бу азыр жок го анда. Топко киргенде азыр кээ аттын капталынан урат, кээ туура эмес уруп, ökö çavuşup ketet. Anam biri turam estese dostları gelip tigini tevelep ketet. Kanday emez atlı üretsem at özü yoldu bilir. Kanday girip kanday çıkırsın. At adamdan akıllı olan. Sebebi adamdan at 50%'ten yukarı at yardım veren. Atın olmasa Rio Güreşkan'ın bekirdi. Oşantip at akıllı. Sileşkanday olattı. Attın tili yok olsa adamdan eştirdi. Al attарды kim özünüz taптап үйрөтүп özünüz çaptısınız? Atam biz oşol atıma tanılırız. Kıyın semirtsen basmaydılar. Sebebi işi tolgan bok may. Jongoysa özü ulaka var aytkanda oyun sal baratlı. Men bugün jügürem degen belgisi. Atam bağatlı. Atam ayalı, apam bağatlı. Men bala çakanan kampirme temsilep jatamdı. Andan başka daha kaysi attарды çaptınız? Andan tor at çaptık. Atlar köp paçlarım oldu. Bizden at üzülmedi. Akcal atlar, kaşkatlar. Yükame ataman kalgan kaşkatlar. Karbek palvan alıp, yürge salıp, kança görünge satıp babayıp karbekti. Anda oşonç attарыңыздын içinden sizdi tanıtkan şu kaşkat bolup turdu, doğru elge? Anana başka çaldardagı maga jalınıp gelip, men atım Esel Kamal'da. Mala attı tap gelip berediler. Ana atını çıkarıp, ulak alıp, aşırıp, oynatıp, sorununu alıp berip verdiler çaldarga. Men sorun için çapmadım. Men tolku özüm kızıkçılığımı oyun için çaptım. Arnamus için çapsın da. Arnamus için. Göp çaldardın atlarını çaptım. Kızılsu'da Rahim verdi, kalpa deydiler. Kakkıl'da Sadık, Aşirbek deyen derdin. Bu Kancık'da Baken deyen çaldın. Bu Tarımazlar Kuvat deyen çaldardın. Atlarını göp çaptım. Ayavay atlardı. Vardığı gelip, balam çaptım. Suran atladı. Çaldar attı bakkandayın. Atın görsetüş gerekti. Atını görsetüp berişkeningizde uşul жерде bir суроо da var sizge. Азыр мындай да, эми көпчүлүгү бардыгы эле эмес, көпчүлүк палвандарга ат берсең, мисалы, аттын ажатын ачпайт да, ат менен ишти кылат дагы пастты башка көрөт да, улакты. Чыгарып башка атты көрсөтө берет да. Sorun ketmesin. Бирөөнүн атын ажатын ачпайт да, чыгарбайт да. Сиз мындай танып эле атты көрсөтүп келдиңиz да. Ат душа чапкан. Чалдар ошон үчүн мага алып келме балам мен деп турат да. Аркамда очуп болду. Ошол малда бизде улактарды көрүп калыпканда, көрсөң немен канат эле да. Окумун канат. Окумун канат эле. Киши чапкан мен көрүп калдым да. Мага бир эки жолу ашырып берди бай. Мен улак чөмөсүн түшүрүп койсом, тартып жүргөндө барып алып, аны туруп алды. Немеден о суукурдун ичинде армиядан жаңы келсе, мына бала улак чапкан эмес. Ойноп алсын деп ашырды да мага торатын эки аты бар эле. Анан мен кишиме жылганда эле багалар жүрүп кетти да. Чаң кеттиктер. Неме ири сулуктар. Анан бияктан неме өсмөр экем кашкат менен кирди алып чыгып, анан баягы немеге турду ортого. Мына эмерки койду зорбосуң, тарткыла эркесиңер болгону. Кашкатта деп атканыңыз Орлик, э? Орлик менен турду, тарта албай. Анан келип биздин аксакалдар ушундай кулуп калмырсака чечти. Орозакалар бар аксакалдар. Анан ошолор келип палванды кой деп кой, элде кичине ойносун, мызычы чыкпасын деп. Аксакалдардын тилин ырадылар. Ошол барып эле осмолар кичине дем алып балдар ойносун деди. Чыгып кетти. Улакты чыштап. Көргөндө улакка бардык да. Анан калмак чындыктарда темселеп барып калыптыр. Көргөндө суукурдан ашкан жерде. Анан барды баткакка барып. Bu Cumaaş Toktogul Mehmet nemeler varıp ısacıklar. Varıp taymingen baldardaygana karava oturat. Alarga ulak açsa bu yeri su çengettikler anga tık, batkaka tık dep çaptırat da. Sen bulup duruyorsun da. Vardı cigatladı. Anan koyda alıp çıkıp aşırıp verem. Kayta. Şartla alıp koysan. Bu Kılıçdaroğlu balıklardı. Özü Kılıçdaroğlu'na da bekar aytkan mesela.
Bular ушундай митем байтал мингенде чабаттı. Бардык ошондой кыйын кишилер болгон. Ошолар ошо Чаңгетте кылычтамалар жыктыбы сизди бирөө? Жок, мен опсу жыгылбадым. Ошону айтам да. Себеби мен 30 at birдей салып жыгабыз деген дейт го бир улакта. ооба жыга албайт. Атты туура кармаш керек. Атты мойнун бурдуңбу жыга мойнга салса ат жыгылат. Мойну кайрылат да. Аттын эгин өйдө көтөрүп атты караш керек. Против алиге турчу келдиңиз да, буйтап баягы. Буйтап туруш керек да. Ал болбосо бир ат эле мындай торуп турса мойну туура эмес кайрса жыгат да. Ошо орлукты биз канча миндик? Баягы жаш болобуз да. А бизде бир кичине ат бар эле гүлүк баягы. Дигадик деп. Ал менин атым чаң жуктурбай утат эле. Бул чуркай албайт болчу, лапаң. Бирок улакка барганда карасам башка. Өзүнчө башка. Муну опшун жайдын күнү ар демалыш улак эледи. Ошол ири сулуктардыкына барып улак чапканда күнүгө койсо барап коет. Келет элек ат сразу эгерин алып кое берет элек. Ат өзү барып оонап үйүргө кете берчү. Анан эртең менен айдап келдикпи, күнүгө элдин баары келип мени карап турат эле. Атты кармап токуп чогуу кетет эле улакка. Аркамда балдарда. Немеде желеде жүргөн. Желеде ал мындай кармап бакпады. Тап көрбөппүр да? Жок. Өзүн өзү таптайт эле. Ар демалыш тынбайт эле улак. Мындан кийин ушкандасылар эле, осунарга. Үчөө тең улак чабат эле. Үчөөнө тең берет эле. Bu da çok geçişke çerçevede tangalasın şu atların gücüne. Sonra gözlerine çavatı. Özünü ölçekte kendi attı. Özünü battalasa kuyugup çarçap kalmıyor. Gevir attı çapsam zor öl kalıttı. Ошондо ошол мезгилдерде сиз менен тең тайлашкан, бет маңдай чыгып тартышкан ким палвандар эми? Сиз тем бергендери бардыр эле арасында күчтүүлөрү. Menden giyin çıkıştı. Mağunun kaynağı Tümüşeli, Alınbay, Avazbek, bu köp balbandar çıktı. Vardığın elim Mehmet Upra'yla yaşadı. Yüğünde spirit verip, Osmanlı'nın çıgasını ardıp, vardığına kursağın tağırdı, cennet şekli. Vardığın moynun kayırıp, ben baş berbetlendi. Şunu tüp çaptırgan. Eldim var bilet bunu. Şunu çıgasını ardıp, ben alardım, jalında bulaktı. Karmap duruyor alıp koçumunda. Almalı çılbır tek jok bolsa керек. Yok almaktı. Kol menle julu olsan. Kol men. O jaldan karmap duruyor alatlemde. Alınbay akadep ötkönde bir elçi olgan jerde aytты men bir Osmanlıga tam berem, başka hiç kimge tam bermeyim dep. Anan al kişi ulaktan jakşı japkan. Az var balasını talasta bir nevresi çabıp yürüt. Oşo Alınbay aka atты da jakşı bolat da. Buzulgan attardı salat. Nevresi talasta çabıp. Komandada. Onda balası vardı değil mi? Bu komanda olar bistinler toptan. O akta kıskalıcakta açacakta yaşap çıkıva İbrahim deyin işte. Uşakta bu şıvanın varıp uşakta bir iş alıp kayta özün neyine vardı. O şu anda kişine puldar olup jakşatlardı minip o Alınbay çağıp kaldı da. O şu an için Alınbay'daki attığını bilet. Kişinesine attan жүргенде. Ошол өрлүк жок маалда улакка чаппай калган алиги өрлүктү мисалы балким суркулуп калган мезгил болгондур, агыткан жерден кармай албай калып, ошол жок болсо да башка ат минип бара белеңиз улакка. Ат бизде өзү үйдө 2-3 ат болот эле. Ал бир эле айгыр эмес, бир эле ат эмес. Ал боймен бара берет. Жок, Кашкатка ишенетилем деп атасыз, жыгам дегендерди жыктырбайт эле дейт. Беркилерди минип барганда чочубай белеңиз. Берки ат менен да бир улак берип алып токсонбай. Жарты килем болгону. Бардыгы тосту. Анда мындай айлантып таштаган жок да. Төшкө алып барып турат эле. Кара деп. Ошо килемге ошо турат мен Кашкаттын баласы. 3 алып чыгып акыр алдым. Bir карага. 3 алып чыкса, алып чыгып таштайм эсеп эмес. Кайта паттайсың. Дагы алып чыгам болбойт. Үчүнчүсүндө жеткирип алганмын. Килемди карачы. Ресе жиним келгенде. Кара ошончо элде bir ulakты 3 мерте карага чыккан. Анда берки аттарыңыз эле Кашкаттан кем калбаган аттар экен. Анын уругу бирди. Ошонун балдары да. Ошентип эл билет. Ошо bir карага 3 алып чыгып алганмын. 3 мерте эч кимге бербей. Катар. Мына килем мына жердеги мен мына жерден улакты алып мына жерге келдим. Жок.
Kayta çıktı. Kayta bir yer geldi. Yok. Anda memeler karşıda bana. Bana bir beş gerek sorunu. Akırı alt çıktığında bir karaga üç alt çıkırsa diyeyim dalga. Öyle mi açılıyor kara? Zaten küç vardı. Al torpakta altı kıyım da. Al çekula demez de. Torpakta götürüp atınca alır sarış gerek. 5-6 kişi tosun. Bu kanç adam karmayın. Şentip tövmen köv iş yaptı. Ben şu hazır 74 yaştamın 75'e get oda. Ben şunca oynap gülüp hazır dile ders alacaksın. Жақсы. Анан дагы Fizikçide. дагы жанагы ошол бир атка ыраазы болгон жерлериңиz, кызыктуу окуяларыңыз барбы улакта? Oşunda haligi Taranbazar'daki Kuvat degen çaldın atı varla karattı. Bayağı minip koltuğunda gıtkısı varla. Ulak enkeygende üzerine but koltuğa teyevi çatakal çok açadılar. Anı karmağanda şartlı çalga çıkarttı. Bundayla öyle olsun. Çökülüp turat da ata? O atıp çıkarttılar. Yani var. O son atka tangalattılar. Kıtkısı gel çatakal çığı. Eldim var bile. Ulattılar. O sonda kızıklar bolgan. Ana şunday yukarı. Жанагы ошол bir 30-40 at sizdi артыңыздан кууп жыгабыз, жарга сүрөбүз деп жүргөндө мындай коркуу сезим боло эле ал же прямо эле кирип кете элеңиз коркпай? Ben opşum ayttım opşu jıgılgan tebegen ben de. Жок, чочубай белеңиз, бүгүн мен жыгытышат, артымдан аңдып атат. O men sportsmen jıgılsam dele at jıgılsa ben bana çalınıp çalınıp jıgılat anda basıp jügürüp ketem de. Ben özü sportsmenlem de. Armiyadayım. Onu at jıgılsa telpeyip yatıp kalbay. Özüm sergek karmayıklarım değil mi da? Armiyada da Kırgızların kim ekenini tanıp işte bu. Slujbada görmedim. Özüm demen tüm olsa, kayırda olsa korba olmaysın da. Kırgızdın janakı öjör мүнөзүн көргөзсүз да армияда. Кайраттуу экенин, кайтпаган мүнөзүн. Men özü Kırgız balası kaytpayt da. Ben neden korkmasam. Dayıklepti bilbey vargamız. Nansırağını bilbeytler. Ne bondu tutkanda. Dayıklep degen neken bilbeytler. Başkasında aytım ne var? Dayıklepti ek aytkandına öğrenmemiz gerekti. Anı kayak da öğren almay. Barıp yürüdük. Азыркыга чейин чындап жанакы Орликтин уругу жарап атат деп атасыз, ошол Орлик ошол жөнүндө дагы кененирээк айтсаңыз. Орликтин дагы ашыкча жерлерин айтыңчы ат сүйүүчүлөрүнө. Өзү түбү bir агайдын bir бийеси тууп койгон ат экен. Ошол аттын уругунан болуп, анан bir канжыгада Сала деген абабыз бар эле. Чал. Андела балдар чапчонун сатам деп калды. Annem kolunda coğrafyalı, attı da al kişi kıyın jakşı görçüdü. Toksunbay'ın kaynatası. Gökü'den hem böyle o kaçtı. O şaksı sattı. Bağlaşıp geleytet, begavam var, Abdülkerim'imdir var, atam 12 bin var, tokladı da. Daha koştu. Begavama söktü. Ya Tanrı oğuzu askeyinde. 20 yaşamdı, men koşamdım. 12 bin 20 yaşam kalgan. 20 yaşam al vakti. Jakşı pul da. O 72 yılda. O da. Bir Volga, bir Jula. Ana tüye kaçkatkısı. Kazakistan'dan al getip al vakti Volga'ga almaştırmay. Raşa Kazakistan sürdü de aytıp işte. Tüyü Kazak'a ketken menen Kaşkat? Çoğun Kaşkatı. Yok başka. Anam bu Kaşkatımız yürüdüler. Beyge sekirgende ıştık Kırgızsın. Oşu arka kutu girip getip beyden jığılganda nereden sınıp ketkende Joğansan'dan. Giyin yakılgamız. Halat başka telede. Oşondo жаш кезинен эле сиздерге тийген экен да ат. Kaç yıl çaptınız? Ya. Bir 15 yıldan çaptık. 15 yıl güzdürlük kıldı bu. Men sebebi bir 20 yılda tınbay çaptım da. Ben özüm öyle ki. Ben 22'de gelip balalı oldum. Oşondan başlayıp çapkanım dediler. 20 yıl çaptım da. Şu. Ben de şu Orlik'in uruguna kızganda kişine жылкы кармайып көрдүң ғой. Ооба. Ошондон азыр биздин ошо Сарбулакта 7 үйгө коюлду ошо Орliктин уруктары. Бейлер мурда кичине немеле, азыр бейлердин ылгашып
Жақсы немелер чыгып атат. Эми Кудай кааласа бул оорулуктун балдары эми чыгат го. Кудай кааласа. Жанагы Тайгарадагы Байжан деген бир бала бар. Ошонун аты да ошо Орликтин уругунан экен. Жакшы аты бар. Өткөндө Ала Букада дагы Асыл байлардын тоюнда таштаган ат. Жакшы экен ага. Чыгып билет. Ооба. Эми багы бул киши чаппай болгондо союз бузулуп тиги болуп, ошону токтолуп калды маалыматчы. Анан бул кишилерден жанагы чапканын тээкке салбай деп башкаларды айтып атат. Sorundu kандай kılganlar özünçe bu terbiyalık çoğun işte öyle. Azır hem azır sorundun janjalı köpte. Hazır kılılakı kurpa var. Bunu palvandık emek de bu. Biri tüşe kalar. Bir yağı tozup durar. Anam da sen al dedi. Bu hani kötü kaşırlık değil mi? At kalmışçılık. At kalmıştı o da. Şöyle atıgıyla girse ben seni al çıkıp taşladık. Anam da öyle geçip bölüşer. Hazır Alvaktan denilirdi. Her gün gözü küçüğüne ayında alvaktaçı suga tarttılar. Mesela kızıl su deyiz, koygar, kalmak kırçın, sarılak, kancığa, 5 su satıp aldı. Her gün özünün susuna koyup verediler. Gir sarılak, gir kalmak kırçın, gir satı. Oşonda koyup vergende belkiler karacı. Öz dengili ola öyle жерден koyup vergende. Көп төшөтүлөр да калмак үчүн боюнча. Ооба. Бирок ошондо адам түшүрбөй жана эме кылбайт эле. Адам түшүрбөйт анда. Ал убакта адам түшүрүп жок эле. Анан ошондо суга коюп бередилер. Мисалы үчүн эми суу калмак үчүн сен алып кел. Же сатты, же кызыл суу. Ошо коюп берип бир торпок, же бир тай дейт. Ошону эл ынтымакташып коюп бередилер. Азыр жок. Анда паланчага берсе, бер жакта эле чычкак балдар teveletip ketip öyle jipke salıp, jigip, düşürüp ketip, her bile kılar. Mına men sizge okşogon palvandарды эл ичиндеги анан таамай аттарды колуман келишинче үнүм жетишинче элге тартып көрсөтүп жүрөм да. Мен эми бунун максаты мындай десеңиз, жаштарга ушундай илгерки аксакалдардын айтып улакты түшүндүрөйлү. Азыркы жаштар палван менен аттын паркына барбай калды да. Бул палвандык аба Кудай Таалам тарабынан берилген бир касиет да, өзгөчө ашыкча адамга берилген сыпат го. Азыр палван көп, 50 килосы деле палван, жип палван. Жанагындай спортсмени колу көп алып чыгып таштап атат, атты деле элдер билбей калды, палван ким экенин билбей калды да. Ошону мен сизге окшогон аксакал абаларым менен сүйлөшүп, кичине жаштарга айтып, бул кыргыздын салттуу өнөрүндө балбан адам башка болот. Кудай тарабынан берилген күчү бар адам, Кудай назар салган адам палван болот деп сизге окшогондорду илгери мына китепке жазып экен. Мен заманынын талабына жараша интернетке тартып колуман келишинче айтып жүрөм. Бүгүнкү сизге келген максатыбыз дагы ушул. 90-жылдары жол текшерип Чаңгетке барып калдым да. Ошо мен автобазда коопсуздук боюнча начальник болуп иштеп калгам. Анан облустук жетекчилер бар, ошо элге чогулуш болуп атат. Управляющий өзүн тааныштырды, анын жээни начальник эксплуатация, анын тааныштырып мага келген ун чыкпай койду. Анан мен артта турсам бир аксакал чыкты куду. Осмерга матасы Сейталовго окшогон киши экен. Я балам, мен мустарап болгонун көрүп калды ба эски киши. Я балам, сен өң жүрүүчү каяктансың деди. Мен Көгарттан болом. Көгарттын кайерден болосуң? Булар Көгарт дешет бизде. Көгарт өрөндө. О сарылак калмак үчүн сарылагынан нерсе Сейтал аксакал барбы dedi. Töke palvan barбы? Сейтал оғам, Өсмінәл palvan бар, ошонун укасы болом десем. Баа чогулуш токтоду ошол жерде. Мени сүйлөп, койбой апарышып түнү менен 2 кой союп, ушу Өсмінәл palvanга салам айтып бар. Аман жүрөк деп ошолор сыйлаган. Палвандын урматы, Палвандын урматы. Кара 20-30 жыгабыз десе дагы сыйлашканын карачы. Кишилер болсо дагы эле ыраазычылык айтып, көп жерде айтып жүрөм ушу. Ошондо сынарган ошо кайнатам болот жана Төкөй палван деген. Ошо кишилердин сыйын биз жанында жүрүп билбей ошол жерден көрдүм да. Ошондон кийин кызыгып сурап калам булардан кандай чапты өзүм көрүп калдым. Жөнөкөй эле соя бербейт да, койду ошол маалда 90-жылдары. Аксакалдар отуруп таң аткыча окуяларды айтып, сурап эмне кылып атат, канча баласы бар. Биздин аталарыбыз менен ушундай каттуу улак чаап жүрүшкөн. Улакка чыкканда баягы немедей, душмандай болуп чабышкан. Улак бүткөндө мындай дос болгон. Кайта дос. Мындай чың, мындай сый урмат. Бул көзүмүн
Örönün özünün aylındı. Özündün yerini kuvatlap çapkansın da. Hazır sırada satıveret özüm. Hazır Adam özünü satat. Aksakal'ın aytkanı vardı. Aylınlardan çoğunlar okmuştular çıktı. Bir görsetti. Biroq aylınlardan özgön, biz Kılıçdan'a da koyuz yakınlarda. Özgön İlisu bir çan get. Ösminari, tököp olman, andan ösminari bolman. Ona iki suğa sizlerdi tanıtıp, aylınlardan nemesini götürgen şu şular sıyla жүрgülü jaştardı. Ova. Çındığında silaşıyoruz gerek. Yok, gelmemdi ki. Silaşıyoruz gerek. Sen özün bir matay dostum var. Faiz boluştun, balasымен dostlarım aldar göçüp etti. Nerede olsa Osmanlıca almam, bir nemeler, göp balbandar var. Şulardan, eski kişilerden sorasan, dağı sağa ait verir, terengirak. Menin tarcığıma kalma. Vay, men özü koyçulardan sonra gövünçe. Koyçular jayloga çıgatladı. Şularga sıyı hurmat görsötçü. Ötkönde oşol Sarыбulak ıntымагы деп жаштары улак берди, барып тартып келдим. Бул Аксакал абагындагы чогуу болду. Ошол жерде сизди 1-2 сааттай сүйлөштүк. Бүт ошол жерде келгендер сиз тууралуу айылыңыздагылар аябай сыйлайт экен. Өтө көп окуяларды айтты. Анан мен буяк экөөбүз, Кеш ака үчөөбүз сиздин үйүңүзгө өттүк. Мен ушу кишинин колун кармап көрүшүп патасын алып кетейин деп. Келсем жок экенсиз. Анан бүгүнкү күнгө насип экен сүйлөшүп отурабыз да. Рахмат. Азыр эми балдарыңыздан, неберелериңизден сиздин жолуңузду улагандар барбы, палбан? Балдар бардыгы окуп, чокуп дегенде Россияга кызыгып кетип чаппай коюшту. Мында көңүлүңүздө, мында көксөңүздө бир барбы, болсо мен артыман бир неберем чыкса мен ордун баскан. Эми азыр балдар чыкпай атат да. Баягы мал баккан малчылар азыр баары пулга кетип калды. Бардык небере балдарым Россияда. Азыр кичинекей балам ошо алып жүрөт мени, машинага салып. Эртең ошо көлгө алып барайын деп атат. Ошо 14-ндө болот деп атат го чоңулак. Неберелердин арасынан мындай өзүңүзгө окшоткону барбы? Карап көңүлүңүз толобу? Жок. Мени тартат ушул деп. Жок, тартат эле уну акмал балдар. Балдар чөлдү кылып окуп деп. Шаарда Бишкекте. Ошолар чыга турганда кепширлер. Ошолар мында бакып эле. Дагы бир тоону жаңыртып Осмоналынын ордун баса турганы чыксын деп талап койбойсузбу неберелерге, балдарга. Алып келгиле айылга деп. Айтабыз, эми бул насип болчу. Өзү канда болсо айланып келет. Эртеби кечпи. Себеби бул илимдүү болсоң деле бирөөсү окубай калса, бирөөсү караламан болсо ошол болуп кетиши мүмкүн. Бул өзү биздики работага карайт да. Наракта баягы ичинде курту болуш керек. Улак дегенде, ат дегенде жанын берген. Эми азыр жашоодо тиричиликтин айынан кетишти да балдар. Азыр мына бала алып жүргөн баласы да улакты катуу баштаган. Күчтүү бала. Анан Россияга кетти. Ооба, айткандай Кудай кааласа дагы бир кайталайт да. Неберелеринен бирөө ордун басат да. Ооба. Рахмат күн бу. Ушунчалык радиодо берсең, уккандар туура рахмат дейт. Ал укпагандар бу бир балалар сүйлөй берет. Ал эшек арып кетип суу эчпейт деген. Эми биздин кыргыз эли ушундай эме эл да. Президентке сын айткандай эле, аларды туура түшүнөбүз ага. Ооба. Мына сизден кийинки муун, азыркы муунун улакчыларына чоң палбан катары кандай насаат айтат элеңиз ага? Азыркы улакчы палбандар эми бардыгын оюн күлкү менен ойноп улак чаап жүрөсүңөр. Илгеркидей таза чапсаңар, алигиндей мына группа бой болуп, бириңе бириң жардам берип, паткалымчылык кылбай, накта күчүңөр менен чаап, элге көрүнсөңөр жакшы болот го. Бул улак чапкан ар бир суунун, ар бир айылдын өзүнүн көркү. Мынау айылдан маланча чыкты, мындан бул чыкты деп өзүңөрчө бири-бириңе мындай каршы туруп, күчүңөрдү сынашып чапсаңар, анан бириңе бириң шагал көтөрүп берип, бириңе бириң жардам берип, анан бириң атты кармап, бириң кайра тартып, чабышып кетпей. Бул аялдын ишиdir. Палбан адам өзүнүн күчүн көрсөтүш керек.
Baldarga артыңарда кала турган муунга атыңар калбай болсун да. Ушундай чапкан, ушинтип жүргөн деген. Анан чабышып, урушуп, гурпой болуп эле сорун деп бир жолу бетиңер менен түшкөн. Сорундун тиги арты жеңил, ал колдун кири. Ал дүйнөдө эле болуп жарабайт. Соруну жогоп чапса болот да. Намыс үчүн. Эл деген ошондо жактырат. Рахмат, биздин айылда мынау чыкты. Мынау ашырды деселе болот. Ага сорун бербей эле кой. Ал соруну жок эле. Ыраазычылыгын айтса, вот элдин баары биякта жанда угуп тургандар айтат. Мына рахмат деп. Ошол сөзүңүзгө улай эле жанакы сөз бар эмеспи? Соорунду палван алат, бирок атагы айылына калат демекчи. Айылынын эле намысы. Айылынын намысын коргоп чапсын аба, эмне кереги бар? Көрүнгөндү ака-жака айнанан түш агал көтөрүп тартып койду. Ал соорундун үчүн эмне жалынып атасың? Ошондон көрө ойнап чап, бактыңа талайыңа келдиби? Ашыр, анан жалынып, анын көтүнөн тегеренип кетип жүргөндөн көрө уят ал. Аба неме мен жанакы улакка катуу кызыгам да, өзүм дагы улак чаап жүрөм. Анан бул улактын түбүн тереңин изилдеп, нарак бирактан сураштырып окуп жүрсөм, бул биздин кыргыздын улуттук ат оюндары жоокердик өнөр экен да. Тез машыгып туруш керек болгон экен, ошол заманынын талабы ошону талап кылган экен да. Анан ат үстүндө согуш болгон экен. Бул эми мындан келди, мен эмнени айткым келип атат, бул жоокердик оюн да. Ошол жоокердик оюнду жоокердик бойдон калтырсак жакшы болот эле да, майдаланбай, менин оюм. Сиздин сөзүңүзгө кошулам аба. Көргөн элге да жакшы. Элдин патасы. Мокумун кандыра койсо көрүүчүнүн, барбы? Пата бербеген да пата берет ошондо. Азыр эми сөгүнүп кетишет, көргөндөй болбойсуң. Эми жаштар. Ал убакта соорунга кызыкпайт элек да. Чалдарга берет элек. Соорунду. Анан багы кой алсак, тай алсак берет элек. Чалдар багыны баалашып, пул чогултуп берип, чай ичип кеткиле деп пул берет элек. А жаштар ошого кызыгып кетет элек. Жакшы экен аба, эми айылыңыз тууралуу дагы айтсаңыз, Калмак Кырчын айылы. Өзү Калмак Кырчын деген атында эле турат. Курманбектин күмбөзү бар. Ошол жерде батырлык калмактарды кырган жер деп эсептелет. Биздин Калмак Кырчын чоң айыл. Кудай буйруса, балдар, жаштар жүдө көп. Ойноп, күлүп, эми жетилип, ынтымакташып, биримдиги өтө жакшы. Каяка бу Россияга барабы, башка облуска барабы, ынтымакташып, жакшы көзгө көрүндү, купулга толо болуп келешет, жакшы ойноп балдар. Булардан дагы келечекте көп жаштардан үмүт кылса болот. Калмак Кырчын айылы. Азыр барган сайын адамдардын акылы өрчүгөн сайын жакшы болуп келешет. Жакшы жерибиз, элибиз бай. Кудайга шүгүр. Палванга толо. Балдар келейте чыгып. Жаштардан бар, Россиядан да чаап, бир жолу немеде Россияда чаап соорунун баарына келишти. Şu Калмак Кырчындыктар. Ушинтип биздин элден ынтымакчылык бар, жакшы. Кудайга шүгүр. Жакшы экен аба. Мынакей 1 саатка чукул убакыттан бери маектешип отурабыз. Биз бул улакка киргенде бир 2 күн дагы сөз уланып кете берет, бирок азыр ушул жерден видеобузду жыйынтыктасак дагы абама эркин микрофон берсем аба. Рахмат угуучулар, ошол биздин Кыргызстанда тынччылык болсун, жакшылыктар көп болсун, биздин элден ушундай бактылуу адамдар, ушундай палвандар чыгып, ар дайым көзгө көрүнүптү, мындай тоюмдуу болуп, ар дайым ынтымакта, келечекте бактылуу болуп жашагыла. Кудайым береке ырыскы берсин, бардыңар кем болбогула, ынтымак алды ырыскы дейт, ынтымак болсоңар Кудайым берет. Ар дайым тынч аман жүрөйлү балдар. Рахмат аба, анан дагы мага бир патаңыз бериңчи аба, палван ага. Майлы бала, кем болбо, бул тилегиңе жет. Ушунчалык элдин кызматын кылып, ушунчалык элге ушундай сөз таркатып, элдин ынтымакчылыкка чакырганыңа чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат аба, сиздин дагы патаңызды алдык. Сизге дагы рахмат, оорубаң, көп жашаң.